Депутаттар жаңы жол менен шайланат. Сөгүш алган чиновниктер чет өлкөгө чыга албайт. Чегиртке каптап жатат. Арбаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Эми тартиптик жазага тартылган мамлекеттик саясий кызматкерлер чет өлкөгө иш сапарларга чыга албайт. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков 12-июнда Facebook баракчасына жазды. Ошондой эле Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык тартиптик жазага илинген жетекчилердин сый акысы жана дем берүүчү төлөмдөр убактылуу токтотулат. Президент Жапаров соңку ирет аскердеги чоң сунуу маселесине байланыштуу 12-майда өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеевке сөгүш берген. Анын алдында Бишкектеги республикалык диагностикалык борборго күтүүсүз барган. Чакырылган адистер борбордо сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн зарыл шарттар жок экендигин айтышкан. Садыр Жапаров саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаевга сөгүш берип, көйгөйдү 2 күндө чечүүнү тапшырган. Февралда билим берүү министри Догдургүл Кендирбаевага жана анын биринчи орун басары Бекжан Супаналиевке катуу сөгүш. Орун басары Лира Самыкбаевага сөгүш берип, дагы бир орун басары Расул Абазбек уулун кызматтан алган. Президент Садыр Жапаров президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамына кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын администрациясы кабарлады. Мыйзам долбоору быйыл февралда сунушталып, Жогорку Кеңеш аны 30-апрелде кабыл алган. Президенттин сайтында жазылгандай, документтин максаты Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жол-жоболорун өркүндөтүү, саясий коррупцияга каршы күрөшүү жана шайлоонун учурдагы системасынын кемчиликтерин азайтуу, жарандардын эл өкүлдөрүнө болгон ишеним деңгээлин жогорулатуу болуп саналат. Жаңы мыйзамга ылайык Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлөт. Алардын ар биринде 3 депутат, жалпы 90 эл өкүлү шайланат. Кабыл алынган мыйзамдын алкагында мындан сырткары шайлоо өткөрүүдө аралыктан электрондук добуш берүү колдонулушу мүмкүн. Мындай добуш берүүнү өткөрүү жөнүндө чечим шайлоо дайындалганда кабыл алынат. Көп мандаттуу аймактык шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлерди саясий партиялар көрсөтө алат жана жарандар да өзүн өзү көрсөтсө болот. Мандатын тапшырып кеткен депутаттардын ордуна шайлоодо алардан кийинки орунда келген талапкер келет. УКМК кызматкери пара талап кылып, бул мекемени дискредитация кылганы үчүн деген негизде иштен алынды. Бул тууралуу 13-июнда УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, УКМКнын подполковниги ири өлчөмдөгү коррупцияга айыпталууда. Ал ишкердин тергөөгө байланыштуу көйгөйүн чечип берем деп $200 000 өлчөмүндө пара алганы аныкталган. Акча каражатын алганы менен жарандын маселесин чечип бере алган эмес. Ошол себептүү ал жаран берген каражатты кайтаруусун талап кылганда кайтып берген эмес. Бул факт боюнча 12-июнда Аскер прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык менен иш козгоду. Өзү Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бардык жагдайлар такталгандан кийин кызматкер жумуштан алынды. Президент Садыр Жапаров 2030-жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыгы тууралуу коомчулукка кайрылуу жолдоду. 11-июнда мамлекет башчынын баракчасына чыккан билдирүүдө программанын максаты жарандардын жашоо шартын жакшыртуу, дүйнөлүк чакырыктарга атаандаштыкка туруштук берүү экени жазылган. Негизги 4 тармактын бири индустриялашуу аркылуу экспортко ылайыкташкан өнөр жайын калыптандыруу каралган. Экинчи тармак региондук хаб. Мында Кыргызстанды Кытай, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жана борбордук Түштүк Азия өлкөлөрүнүн ортосунда транзиттик жана логистикалык борборго айландыруу керектиги жазылган. Калган 2 багытта айыл чарба, туризм жана жашыл энергетика белгиленген. Программада 2030-жылга чейин ички дүң продукцияны кеминде $30 миллиард жеткирүү, жан башына ички дүң продукциянын көрсөткүчүн $4,5 миң көтөрүү, реалдуу экономикалык өсүштү 8%дан кем эмес кармоо белгиленген. Бириккен Улуттар уюмунун алкагында өлкөнүн туруктуу өнүгүү максаттары боюнча алдыңкы 30 өлкөнүн катарына кирүү максаты коюлган. Ал улуттук программаны ишке ашыруу мамлекеттик системанын бардык мүчөлөрүнүн милдети экенин белгилеген. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги 84 000 гектар аянтты зыянкечтер каптаганын билдирди. Анын 74 000 гектарына дары себилген. Мекеме чегирткенин бар жогун аныктоо үчүн 114 000 гектардан ашуун айыл чарба жерлери изилденгенин билдирди. Учурда чегирткелерди жок кылуу иштери Жалал Абад, Ош, Баткен, Талас, Чүй жана Нарын облустарында уланууда.
Бишкек шаарынын тургундарынан да зыянкечтер каптаганы боюнча билдирүүлөр түшүп, текшере келгенде зыяндуу эмес экени белгилүү болгон. Министрлик үйүрлүү чегиртке каптаган учурда өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментине кайрылуусу керектигин билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда эгин талааларын чегиртке каптаганы тартылган видеолор жарыяланып, дыйкандар тиешелүү мекемелерден чара көрүүнү суранган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда үйүрлүү жана үйүрлүү эмес чегирткенин 50дөн ашык түрү байырлайт. Зыянкечтердин жапырт каптоосу ар бир 8-11 жылда бир кайталанып турат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Иран менен Израилдин ортосундагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу өлкө жарандарын абал толук турукташканга чейин Израилге барбай турууга чакырды. Мекеме ошондой эле учурда Израилдин аймагында жүргөн кыргызстандыктарга өтө этият болууну жана коопсуздук чараларын сактоону сунуштады. Тышкы саясий мекеме учурда Иранда жана Израилде канча кыргызстандык жаран бар экенин маалымдаган жок. 13-июнда Тышкы иштер министрлиги Ирандын аймагында жүргөн кыргыз жарандарын жеке коопсуздук чараларын сактоого жана этият болууга чакырган. 13-июнда таңга маал Израиль Ирандын аймагындагы өзөктүк объекттерге алдын алуучу сокку урганын жарыялады. Ирандын ядролук жайларына баллистикалык ракета чыгарган заводдоруна жана аскердик командачылык жайгашкан жерлерге сокку урганын билдирген. Израиль муну менен Тегерандын өзөктүк курал жасоосун алдын алуу көздөгөнүн билдирди. Израилдин чабуулдарынан 10 чакты адам өлүп, жараат алгандар кеминде 50 киши экени маалымдалган. Иран буга жооп кылып, ошол эле күнү кечинде Израилге баллистикалык ракеталар менен сокку урду. Мындан 44 жай тургун жаракат алганы кабарланды. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эми Поликлиника медиасынын ишмердүүлүгүн 2 жол менен колдосоңуз болот. Биринчиси Patreonго жазылуу. Ай сайын аз болсо да туруктуу сумма келип турса, биз жаңы темаларды издеп ишти уланта беребиз. Ал үчүн жогорку QR код аркылуу өтүп, сизге ыңгайлуу болгон тарифти тандап алсаңыз болот. Patreon'дун шилтемеси видеонун астында да болот. Экинчиси, астыңкы QR кодду сизге ыңгайлуу болгон мобилдик капчык аркылуу сканерлеп, поликлиникага каалаган сумманы которсоңуз болот. Эмки жумада амандашкыча сак саламат туруңуздар.